20-бап. Ибрайым ал жерден чыгып түштүккө келип, Кадеш менен Шурдун ортосуна жайгашып, Герар жеринде убактылуу жашап турду. Ибрайым өз аялы Сараны "Бул менин карындашым" деди. Ошондо Герар падышасы Абу Мелек киши жиберип, Сараны алдыртты. Кудай Абу Мелекке түн ичинде түшүндө келип, ага мындай деди: "Эми сен алдырган аял үчүн өлөсүң, анткени анын күйөөсү бар." Абу Мелек болсо Сарага тийген жок. Анан айтты: "Эгедерим, кантип эле сен айыпсыз элди жок кыласың? Ал мага "Бул менин карындашым" деп өз айтпады беле? Сара да "Ал менин агам" деген. Мен муну жүрөгүмдүн актыгынан жана колумдун тазалыгынан кылгам." Ошондо Кудай түшүндө ага мындай деди: "Сен муну жүрөгүңдүн актыгынан кылганыңды мен билем. Ошондуктан сени ага тийгизбей, мага каршы күнөө кылуудан сактап калдым. Аялды күйөөсүнө азыр эле кайтарып бер, анткени ал пайгамбар. Ал сен үчүн сыйынсын, ошондо сен тирүү каласың. Эгерде кайтарбасаң, анда билип кой, сен бардык адамдарың менен кошо сөзсүз өлөсүң." Ошондо Абу Мелек эртең менен эрте туруп, өзүнүн бардык кулдарын чакырып алып, бул сөздөрдүн бардыгын аларга угуз айтып берди. Ал адамдар абдан коркуп кетишти. Анан Абу Мелек Ибрайымды чакырып алып, ага: "Эмне үчүн сен бизге мындай кылдың? Мага жана менин падышачылыгыма чоң күнөө келтиргендей, сага эмне күнөө кылдым эле? Мага кылбай турган иштерди кылдың. Бул ишти кылып жатканда эмне оюң бар эле?" деди. Ибрайым мындай деп жооп берди: "Бул жерде Кудайдан коркуу жок болгондуктан мени аялымдын айынан өлтүрүп коюшат деп ойлодум. Ал чын эле менин карындашым. Экөөбүз аталаш бир тууганбыз, энебиз башка. Азыр болсо ал менин аялым. Кудай мени атамдын үйүнөн жер кезүүгө алып чыкканда, мен ага: "Мага ырайым кылып, сен мени кайсы жерге келсек да, бардык жерде бул менин агам де" деп айткан элем." Ошондо Абу Мелек Ибрайымга майда жана бодомал, кулдарды жана күңдөрдү берди. Аялы Сараны да ага кайра берди. Анан Абу Мелек мындай деди: "Мына, менин жерим сенин алдыңда. Каалаган жериңде жаша." Сарага да мындай деди: "Мына, мен бир тууган агаңа 1000 күмүш шекел бердим. Бул сенин бүт элдин алдында жүзүң ак экенин билдирет. Сен бардыгынын алдында акталдың." Анан Ибрайым Кудайга сыйынды. Ошондо Кудай Абу Мелекти, анын аялын күңдөрүн сакайтты. Ошондо алар төрөй башташты. Анткени Теңир Ибрайымдын аялы Саранын айынан Абу Мелектин үйүндөгү бардык аялдарды төрөбөс кылып салган эле. 19 бөлүм. Иса бул сөздөрдү айтып бүткөндөн кийин Галилеядан чыгып Иордан дарыясынын наркы өзүнө, Жүйүт аймагына келди. Аны көп эл ээрчип алды. Иса ал жерде оорлууларды айыктырды. Исанын жанына фарисейлер келишти да аны сынап: "Эркек ар кандай себептен улам аялы менен ажырашса болобу?" деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Жаратуучу эң башында эле адамдарды эркек аял кылып жаратканын окуган жок белеңер? Ошондуктан адам ата-энесин таштап аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Эми алар эки эмес, бир дене. Ошондуктан Кудай кошконду адам ажыратпасын." Алар Исага анда эмне үчүн Муса талак кат берип, аялын кетирсе боло тургандыгы жөнүндө айтты эле дешти. Иса аларга: "Таш боор болгонуңардан улам Муса аялыңарды кетирүүгө уруксат берген. Бирок башында мындай эмес болчу. Бирок мен силерге айтып коеюн, ойноштук кылуу себеби менен эмес, башка бир себеп менен аялын кетирип, башка аял алган адам ойноштук кылган болот. Күйөөсү кетирип жиберген аялды алган адам да ойноштук кылган болот" деди. Шакирттери Исага: "Эгерде эркектин аялынын алдындагы милдети ушундай болсо, анда үйлөнбөй эле койгон жакшы" дешти. Иса болсо аларга мындай деди: "Бул сөздү ар бир эле адам кабыл ала албайт. Кимге берилсе, ошол гана кабыл ала алат. Анткени туубаса бычмалдар бар. Адамдар тарабынан бычмал болгондор да бар. Асман падышачылыгы үчүн өздөрүн бычмал кылгандар да бар. Кабыл ала алган адам кабыл алсын." Колун коюп сыйынсын деп кээ бирөөлөр Исанын жанына балдарын алып келишти. Шакирттер болсо аларга тоскоолдук кылышты. Иса аларга: "Балдарды кое бергиле. Алардын мага келүүсүнө тоскоолдук кылбагыла. Анткени асман падышачылыгы ушундайлардыкы" деди. Балдардын үстүнө колун коюп сыйынгандан кийин Иса ал жерден кетти. Бир жигит келип Исадан: "Жакшы устат, түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн кандай жакшы иш кылуум керек?" деп сурады. Иса ага: "Мен эмнеге жакшы дейсиң? Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. Түбөлүк өмүргө ээ болууну кааласаң, анын осуяттарын аткар" деди. "Кайсы осуяттарды?" деди ал. Исага мындай деди: "Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, бирөөгө жалаа жаппа, ата-энеңди сыйла, өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй." Ошондо жигит ага: "Мунун баарын мен жаш күнүмдөн бери сактап келем. Мага дагы эмне жетишпейт?" деди. Иса ага:
Эгерде жеткилең болууну кааласаң, бар да, дүнүйөңдүн баарын сатып, жардыларга таратып бер. Ошондо асманда казынаң болот. Анан келип менин артымдан ээрчи деди. Бул сөздү укканда жигит капаланып кетип калды. Анткени анын дүнүйөсү көп эле. Иса шакирттерине мындай деди: Силерге чындыкты айтып коеюн, бай адамдын асман падышачылыгына кириши кыйын. Дагы айтарым, бай адамдын асман падышачылыгына кирүүсүнө караганда, ийненин көзүнөн төөнүн өтүүсү оңоюраак. Муну укканда шакирттер аябай таң калышып, анда ким куткарылат дешти. Иса болсо аларды карап, адамдар муну кыла алышпайт, ал эми Кудай бардыгын кыла алат деди. Ошондо Петр мындай деди: Мына, биз баарын таштап, сени ээрчип жүрөбүз. Бул үчүн эмне алабыз? Иса аларга мындай деп жооп берди: Силерге чындыкты айтып коеюн, жаңы жашоодо адам уулу өзүнүн улуу тактысына отурганда, мени ээрчип жүргөн силер да 12 тактыга отуруп, Исраилдин 12 уруусуна бийлик жүргүзөсүңөр. Менин ысымым үчүн үй жайын, ага-инилерин же эже карындаштарын, атасын же энесин, аялын же балдарын, же өз жерин таштаган адам 100 эсе алат жана түбөлүк өмүрдү мурастайт. Биринчилердин көпчүлүгү акыркы, акыркылардын көпчүлүгү биринчи болот. 9-бөлүм. Ушул айдын 24 күнү Исраил уулдары зумбал кийип, баштарына гүл сээп орозо кармашты. Исраил тукуму бөлөк тукумдардан бөлүнүп, өз бетинче турду да, өз күнөөлөрү менен ата-бабаларынын кылмыштарын моюндарына алып кечирим сурады. Алар өз орундарында туруп, күндүн чейрегине чейин өз Кудай Теңиринин мыйзам китебинен окуп, чейрек күн өз Кудай Теңирине таазим кылып, кечирим сурашты. Жешуя, Бани, Кадмиел, Шебания, Буни, Шейребия, Бани, Хенани, Левилердин секичесине чыгып, катуу үн менен өз Кудай Теңирине кайрылышты. Анан Левилер Жешуя, Кадмиел, Бани, Хашабнея, Шейребия, Одия, Шибания, Петахия мындай дешти: Тургула, өз Кудай Теңириңерди кылымдан кылымга даңктагыла. Даңктоого татыктуу болгон, баардык мактоолордон жогору турган сенин атың мактала берсин да, даңктала берсин. Теңир, сен жалгыз Кудайсың. Сен асманды, асмандардын асманын, асман кошуунун, жерди жана андагынын баардыгын, деңиздерди жана андагылардын баардыгын жараттың. Ошонун баарына өмүр бердиң. Асман кошуунунун баардыгы сага таазим кылат. Кудай Теңир, сен өзүң Ыбрамды тандап алып, аны Каздимдердин Ур-Каздим деген шаарынан алып чыгып, ага Ыбрайым деген ат бердиң. Анын жүрөгүнүн өзүңө берилгенин көрүп, анын тукумуна Канаандыктардын, Хеттиктердин, Аморлуктардын, Периздиктердин, Жебустуктардын жана Киргештиктердин жерлерин берем деп, аны менен келишим түздүң. Сен өз сөзүңдү орундаттың, анткени сен адилетсиң. Сен биздин ата-бабаларыбыздын Мисирде тарткан азабын көрдүң. Алардын Кызыл деңиздин жанындагы зарын уктуң. Ошондо фараонго, анын кызматчылары менен ал жердин баардык элине жишаандарың менен кереметтериңди көрсөттүң. Анткени сен алардын бул элге текебердик менен мамиле кылганын билчүсүң. Сен өз атыңды чыгардың, алар аны бүгүнкү күнгө чейин билишет. Сен алардын алдында турган деңизди экиге бөлдүң. Ошондо алар деңиздин ортосунан кургак жер менен өтүп кетишти. Алардын артынан куугандарды ташкындаган сууга таш чөккөндөй чөгөрдүң. Алар бара турган жолду жарык кылыш үчүн күндүз булут мамы болуп, түнкүсүн от мамы болуп, аларды алып жүрдүң. Синай тоосуна түшүп келип, алар менен асмандан сүйлөштүң да, аларга адилеттүү өкүмдү, ишенимдүү мыйзамды, жакшы буйруктарды жана осуяттарды бердиң. Аларга өз кулуң Муса аркылуу өзүңдүн ыйык ишембиңди, осуяттарыңды, буйруктарыңды, мыйзамдарыңды бердиң. Алар ачка болгондо сен аларга асмандан нан берип турдуң, суусаганда таштан суу чыгарып берип турдуң. Сен аларга берем деп колуңду көтөрүп ант берген жерге барып, ал жерди ээлеп алгыла дедиң. Бирок алар биздин ата-бабаларыбыз өжөрлөнүп моюн сунбай, сенин осуяттарыңды укпай коюшту. Алар сага баш ийгиси келбей, сенин аларга көрсөткөн керемет иштериңди эстеринен чыгарып, моюн сунбай, өздөрүнүн өжөрлүгү менен кайрадан кул болуш үчүн өздөрүнө жол башчы коюп алышты. Бирок сен кечиргенди сүйгөн, жакшы, боорукер, чыдамдуу, абдан ырайымдуу Кудай болгондуктан аларды таштаган жоксуң. Алар өздөрүнө алтындан музоо жасап, Мисирден алып чыккан Кудайыңар ушул деп сага акарат келтиришкенде карабай, сен өзүңдүн улуу боорукердиң менен аларды чөлгө таштаган жоксуң. Аларды жол менен алып жүрүш үчүн, алар бара жаткан жолдо аларга жарык берип туруш үчүн күндүз булут мамы, түнкүсүн от мамы алардан алыстаган жок.
Alарды үйрөтүш үчүн өзүңдүн жакшы рухуңду жибердиң. Алардын оозунан маннаны үзбөдүң, суусунун кандырууга суу берип турдуң. Сен аларды 40 жыл чөлдө бактың. Алар эч нерседен кем болушкан жок, кийген кийимдери эскирген жок, буттары шишиген жок. Сен аларга падышачылыктар менен элдерди каратып бердиң. Аларга жер бөлүп бердиң. Алар Сихон жерлерине, Кешбон падышасынын жерлерине, Башан падышасы Октун жерлерине ээ болушту. Алардын уулдарын асмандагы жылдыздардай көбөйттүң. Келип ээлешет деп ата-бабаларына өзүң айткан жерге аларды алып бардың. Алардын уулдары келип ал жерди ээлешти. Ал жердин тургундарын, канаандыктарды сен аларга багынтып бердиң. Эмне кылса өздөрү билсин деп ал жерде жашаган элдерди алардын падышаларын колдоруна салып бердиң. Алар чептүү шаарларды, семиз жерди ээлеп, дүнүйө мүлккө толгон үйлөрдү, таштан жасалган көлмөлөрдү, жүзүмзарлар менен зайтун бактарын, мөмөлүү дарактарды тартып алышты. Өзүңдүн кең пейилдигиң менен ичип жешти, тоюшту, семиришти, жыргашты. Алар тоң моюн тартып өзүңө каршы чыгышты. Мыйзамыңды жек көрүштү. Сага кайрылгыла деп эскерткен пайгамбарларыңды өлтүрүштү. Сага акарат келтиришти. Ошондо сен аларды кысымга алган душмандардын колуна салып бердиң. Алар кыйналганда сага кайрылышчу. Сен алардын үнүн асмандан укчусуң. Өзүңдүн улуу боорукердиң менен аларга куткаруучуларды жибертүсүң. Куткаруучулар аларды душмандардын колунан куткарышчу. Тынч алып калышканда алар сенин көз алдыңда кайрадан жамандык кыла башташчу. Ошондо сен аларды кайрадан душман колуна салып берчүсүң. Душмандары аларга үстөмдүк кылышчу. Бирок алар сага кайрадан кайрылганда, сен алардын үнүн асмандан угуп, өзүңдүн улуу боорукердиң менен аларды куткарып турчусуң. Сен аларга өзүңдүн мыйзамыңа кайрылууну эскертип турдуң. Бирок алар көшөрүп, сенин осуяттарыңды аткарышчу эмес, сенин мыйзамдарыңдан четтеп кетишчү. Аларды аткарган адам жашамак, бирок алар тил албай, моюн сунбай өжөрлөнүштү. Аларды кайрылар бекен деп көп жылдар күтүп, өзүңдүн рухуң менен пайгамбарларың аркылуу алардын эсине салып турдуң. Бирок алар укпай коюшту. Ошондо сен аларды бөтөн жердеги элдердин колдоруна салып бердиң. Бирок өзүңдүн улуу боорукердигиң менен аларды таптакыр кырып салган жоксуң, таштап койгон жоксуң, анткени сен жакшы, ырайымдуу Кудайсың. О Кудай, сен азыр да өзүңдүн келишимиң менен ырайымыңды сактап турган кудуреттүү да, коркунучтуу да улуу Кудайсың. Ашур падышаларынын күндөрүнөн тартып бүгүнкү күнгө чейин биздин падышаларыбыздын, төрөлөрүбүздүн, ыйык кызмат кылуучуларыбыздын, пайгамбарларыбыздын, ата-бабаларыбыздын жана бүт элдин тарткан азаптары сага аз болуп көрүнбөсө экен. Биз кандай азап тартсак да ошонун баардыгын сен туура кылдың. Анткени сен баардык иште адилет болдуң. Ал эми биз күнөөлүү болдук. Биздин падышаларыбыз, төрөлөрүбүз, ыйык кызмат кылуучуларыбыз, ата-бабаларыбыз сенин мыйзамыңды аткарышкан жок. Сен эскертип турган осуяттарың менен эскертүүлөрүңдү укпай коюшту. Өзүңдүн улуу ырайымың менен берген падышачылыкта, өзүң бөлүп берген кең, семиз жерде жашап турушканда, алар сага кызмат кылышкан жок, өздөрүнүн кыянат иштерин калтырышкан жок. Азыр биз кулбуз. Сен ата-бабаларыбызга жер жемиштери жана түшүмдөрү менен азыктанууга берген жерде биз кулдукта жүрөбүз. Күнөөбүз үчүн сен бизди багынтып берген падышаларга бул жер көп түшүм берип жатат. Алар өзүбүзгө да, мал жаныбызга да өздөрү каалагандай үстөмдүк кылып жатышат. Биз кыйын кысталышта калдык. Ушулардан улам биз бекем келишим түзүп, колубузду коюп жатабыз. Колдорубуздун үстүндө биздин төрөлөрдүн, лебилердин, ыйык кызмат кылуучулардын мөөрлөрү турат. 19 бөлүм. Аполлос Корунтта жүргөн убакта Павыл бөксө тоолордун үстүндө жайгашкан өлкөлөрдү аралап өтүп, Эфеске келди да ал жерден бир нече шакиртке жолугуп, Исага ишенип калганыңарда ыйык рухту алдыңар беле деп сурады. Алар болсага ыйык рухтун бар экенин да уккан эмеспиз деп жооп беришти. Ошондо Павыл алардан анда силер кайсы чөмүлдүрүү менен чөмүлдүрүлдүңөр эле деп сурады. Алар ага жакандын чөмүлдүрүүсү менен деп жооп беришти. Павыл аларга мындай деди: Жакан адамдарды тобогулуу чөмүлдүрүүсү менен сууга чөмүлдүрүп, менден кийин келе жаткан кишиге атап айтканда Машаяк Исага ишенгиле деген. Алар муну уккандан кийин Теңир Исанын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлүштү. Павыл алардын үстүнө колдорун койгондо аларга ыйык рух түштү. Ошондо алар ар кандай тилдерде сүйлөп, пайгамбарчылык кыла башташты. Алардын саны 12ге жакын эле. Павыл синагогага кирип, Кудайдын падышачылыгы жөнүндө ишенимдүү далилдерди келтирип, 3 ай бою тайманбастык менен жар салып жүрдү.
Бирок кээ бир адамдар өжөрлөнүп, Теңирдин жолу жөнүндөгү окутууну эл алдында жамандап, ишенбей коюшту. Ошондо Павыл аларды таштап, шакирттерди бөлүп кетти да, күн сайын Туран деген адамдын орто окуу жайында насаат айта баштады. Бул 2 жылга созулду. Ошондуктан Асиянын бүт тургундары, жүйүттөр да, элиндер да Теңир Ыйса жөнүндө угушту. Кудай Павыл аркылуу көптөгөн кереметтерди көрсөтүп жатты. Анын бир таарчылар менен алжапкычтарын оорулуулардын үстүнө коюшканда, алардын оорулары айыгып, иштеринен жиндер чыгып жатты. Эл аралап сыйкырчылык кылган кээ бир жүйүттөр да жин оорулуу адамдарга Павыл жарыялап жүргөн Ыйсанын атынан силерге буйрук кылабыз деп Теңир Ыйсанын ысымын колдоно башташты. Ушундай кылгандардын арасында жүйүттөрдүн Скеба деген башкы ыйык кызмат кылуучусунун 7 уулу бар эле. Бирок жин аларга Ыйсаны билем, Павылды да тааныйм, а силер кимсиңер деп жооп берди. Ошондо жин оорулуу адам атырылып келип, аларды басып жыгылып, сабап салды. Алар ал үйдөн жылаңачталып, жаракат алып качып чыгышты. Бул окуя Эфесте жашаган жүйүттөргө да, элиндерге да маалым болду. Бардыгын коркунуч басып, Теңир Ыйсанын ысымы даңкталды. Теңирге ишенип калгандардын көптөрү келип, күнөөлөрүн моюндарына алып ачык айтышты. Ал эми сыйкырчылык кылып жүргөндөрдүн көптөрү өздөрүнүн китептерин чогултуп, бүт элдин алдында өртөп жиберишти. Ал китептердин бааларын эсептешкенде 50 000 драхма болду. Ошентип Теңирдин сөзү кеңири тарап, өзүнүн күчүн көрсөтүп жатты. Ушул окуялардан кийин Павыл Македония менен Ахаяга, андан ары Иерусалимге барышым керек. Ал жерде болгондон кийин Римге да барышым керек деп чечти. Анан ал өзүнүн жардамчылары Тиметей менен Эрасты Македонияга жиберди. Өзү болсо бир аз убакытка Асияда калды. Ошол учурда Теңирдин жолу жөнүндөгү окутууга каршы чоң козголоң чыкты. Анткени күмүштөн Артемиданын бутканасынын үлгүлөрүн жасап, сүрөтчүлөргө көп пайда келтирген Деметр деген бир зергер сүрөтчүлөрдү жана башка зергерлерди чогултуп, аларга мындай деди: "Достор, биздин кирешебиз ушул ишке байланыштуу экенин өзүңөр билесиңер. Жанагы Павыл деген менен Эфесте гана эмес, бүткүл Асияда колуңар менен жасаган нерселер кудайлар эмес деп көптөгөн адамдарды ынандырып, жолдон чыгарганын угуп көрүп жатасыңар. Бул бизге коркунучтарды туудурат. Биринчиден, ишибиз бааланбай калат. Экинчиден, улуу аял кудай Артемиданын бутканасы бар калынбай, бүткүл Асия жана бүт жер жүзү урматтаган Артемида өзү да улуулугунан ажырайт." Алар муну укканда жаалданышып, Эфестиктердин Артемидасы улуу деп кыйкыра башташты. Ошентип бүт шаар дүрбөлөңгө түштү. Павылдын Гай жана Аристарх деген македониялык жолдошторун кармап алып, бардыгы театрды көздөй бет алышты. Павыл топ элдин ичине кирмекчи болгондо, шакирттер ага жол бербей коюшту. Ошондой эле Асиядагы башкаруучулардын Павылга ылым санагандары Павыл театрга барбасын деген өтүнүч менен ага киши жиберишти. Ошол арада бирөө бирди айтып, экинчиси дагы бирди айтып кыйкырып, чогулган эл ызы чуу салып жатты. Элдин көпчүлүгү өздөрүнүн эмне үчүн чогулганын билишкен жок. Ошондо жүйүттөрдүн сунушу боюнча элдин арасынан Искендерди алдыга чыгарышты. Искендер колу менен белги берип, элге сүйлөмөкчү болду. Бирок анын жүйүт экендигин билишкенде, бардыгы бир ооздон Эфестиктердин Артемидасы улуу деп кыйкыра башташты. Алар 2 саатка жакын ушинтип кыйкырышты. Шаар башчысы элди тынчтандырып мындай деди: "Эфестиктер, Эфес шаары улуу аял кудай Артемиданын жана анын асмандан түшкөн айкелинин кызматчысы экендигин ким билбейт? Эгерде бул жөнүндө талаш жок болсо, анда силер тынчсызданбай эле коюшуңар керек. Алаңгазарлык кылуунун кереги жок. Силер бул жерге бул кишилерди алып келдиңер. Бирок булар Артемиданын бутканасын уурдашкан эмес. Силердин аял кудайыңарга тил тийгизишкен да эмес. Эгерде Деметрдин жана анын жанындагы сүрөтчүлөрдүн кимдир бирөөгө нааразычылыгы бар болсо, анда бизде соттор бар, дубан башчылары бар. Бири-бирине болгон нааразычылыктары боюнча ошолорго кайрылышсын. Эгерде башка дагы сурооңор болсо, анда ал кезектеги чогулушта чечилет. Бүгүн болуп өткөн окуядан улам козголоң чыгаруучулар катары айыпталуу коркунучу алдында турабыз. Анткени бизде ушунча эл чогулгандыгы үчүн актанууга эч кандай себеп жок." Ушул сөздөрдү айтып, ал чогулган элди таратып жиберди.